Неге ага көп кеттің, мага да бериш керек деп талашкандар да болду. Ушул өлүп эле калса экен, ушуну көрмөк, ушунда катуу нерсе болду, муну да кармап кетсе экен, майда бумагасынан баштап эшик шыпырылбай калса имам жооп берет. Биз ар канча берешенбиз деп ойлосок дагы кээде бакылдык кылып коебуз, сараңдык кылып коебуз. Ошондой эле биз бакылбыз деп жүргөн учурда кээде ошол өзүбүздү билбеген абалда аябай эле Аллахка жагатаган иштерди кылганда сезбей калышыбыз мүмкүн. Кандай болсо да максатыбыз Аллах ыраазы боло турган деңгээлде ишти аткарып калыш. Канчалаган адамдар бар, анын өмүрүн узун болушун, иштери жүрүшүн, ден соолугу сак болушун миңдеген адам дуа кылат. Сөзсүз, мен паланчаны иштери жүрүшсүн, өмүр узун болсун деп айтпаса деле, ичине эч ким тааныбаган бир чекедеги бир үйдүн кичинекей баласы болсо дагы дуа кылып аткан болот. Бул ким? Бул берешен адам. Берешен адам кимди? Адамдар ушул аркандан дуа кылып турсун. Сизди тааныбаган адам болсо, кээде ушундай кайрымдуулуктар аткарат, анын аткарган адамды билбей деле калышы мүмкүн. Бирок Аллах Таала билет да. Ушул адамдын өмүрү узун болсун, иши жүрүшсүн, дагы улансын деп кимдир бирөөлөр дуа кылышы. Ким кааласа, дайым аркасынан бирөөлөр дуа кылып турсун, ага кошуп периштелер дагы дуа кылсын. Аллахым а'ти мунфикан халафан. Аллахым мунул берешен адамдардын акчасын түгөппөй аркасынан толуктап кошуп берип тур деп периштелер да коштуп алып. Ошондой дуа кылсын деп кааласаңыздар, анда бул адам кол ачык болуш керек. Берешен болуш керек. Ал эми ошонун эле тетириси кимди аркасынан ушул өлүп эле калса экен, ушуну көрмөк, ушунда катуу нерсе болду, муну да кармап кетсе экен деп аркасынан бирөөлөр каргыш айтып турушун кааласа, бул адам бакыл болсун, жмот болсун, сараң болсун. Муну көрүп атпайбызбы? Палан мынанча гектар жерде болгон, палан мынандай деп туруп, өзүнчө эле эч кимге зыяны бербесе дагы чекедеги адамдар ага жаман көздү караш менен карай берет. Эмнеге дегенде бул адам бакыл. Жанагы былтыр бир курултайда бир аксакал кайрылдыбы президенттин өзүнөчү. 11 гектар жерде эле болгон. Мунун жерин элеген жок. Бирок могул жактан андан көрө бул жерде бечаралар бар. Бөлүп берсең, алып кетели. Сен өлүп калбасын деп 80-90 миңден дагы берет дедим, бирок укпайт. Ушундай айта турган деңгээлде буякта айтууда максат эмне болду? Бул жакта чекеде турган адам деле анын ишине жаман көз караш берет. Ошондуктан тандаңыздар. Же сизди адамдар каргап турат, ага кош периштелер да каргап турат. Же адамдар аркаңыздан дуа кылып турат. Аллахым ушун берекели бол. Азыркы учурда дуа кылгандардын дуасы күчтүүрөөк болот. Анткени жмоттор көп, бакылдар көп, берешендер аз. Ошол берешендер көпчүлүк адамга жетпесе деле, Аллахым ушуну берекели кыл, анткени берешендер аз да. Ушундай бир берешен кол ачык бар, ушул уланып турсун деп дуа кылат. Мул ичинен өткөргөн бир сөз дагы, бул дуа Аллах Таала кабыл кылат. Азыркы учурда берешен адам аз болгондуктан ошол берешен адам кичине кылган кол ачыктыгы менен, кайрымдуулук менен көп адам, миңдеген адам, Кыргызстандын наркы бурчунда отурган адамдын да дуасын алып берет. Аллах ушуга береке орнуна кылып аттыр деп. Кээде мына ушул биздин өмүбүздөгү мечитибиздин тегерегинде болуп аткан жакшылыктарды кээде мактанып, машалла бизде жамаатыбыз ушундай деп айтып калсаң, тааныбаган адам дагы дуа кылат. Алла баракасын берсин. Мечитибиз ушундай салынган, анан мындай десең дагы дуа кылат. Кээде имамдар менен отуруп алып, бизде сабак беришти билебиз анан. Кээ бирки майда чүйдө нерсени өзүнүн милдетин алган адамдар бар десең, ушул иштен оорчулган кээ бир имамдар дуа кылат. Машалла ушул жамаат. Анткени кээ бирки жерлерде бар да,
майда бумагасынан баштап эшик шыпырылбай калса имам жооп берет. Азыр биз айта турган нерсе, муну өзүнүн милдетин алган адамдарыбыз бар. Ошого дуа кылгандар бар. Себеби кандай гана жакшылык иш кылбасын, жашырса дагы, бекитсе дагы муну Аллах Таала көрүп турат. Ошондуктан кайсы бир адамдын тили менен дуа кылдырат. Аллах разы болсун. Мол биздин мечитибизде болуп көрбөгөн деңгээлде 20дан ашык адам өзүнүн үйүн карагандай карайт. Ушул жерде эле болупчу. Гана канчалаган адам атын айтылбай калса керек, билинбей калган деңгээлде кызматты кылат. Аллах разы болсун. Мына ошол адамдарга артынан адамдар тарабынан, периштелер тарабынан дуа кетет. Аллах Таала өзү разы болгондугу дүйнөдө эле билинип турат. Жүзүнөн нурлар чачырап. Аллах Таала "Ва мимма разакнахум юнфикун" таква адамдардын сыпаттарын айтып атып, Кудайдан корккондордун 3-чү сыпаты биз аларга берген нерсебизден Алла жолунда каржылашат. Кээде сараңдыктын ушундай бир жеткен чеги бар. Мен болушунча сараңдык анан берешендикти айтып атам, салыштырыш үчүн, түшүнүш үчүн. Кээ бир хутбаларда берешен ушундай десе, колу жукараак адам бул баян паланга айтылып атат, ошодо пул бар деп отурur. Ошого экинчи тарапты дагы айтып атабыз. Эми өтө миллионер болгон болсоң, анын берген нерсеси чоңураак көрүнүшү мүмкүн. Бирок максат берешендиги аз адам, кичине акчасы бар адам, бир адамдын курсагы той отурган тамагына акча тапкан адам жарымын же бир 3/4төн бирин бөлүп бергендиген берешен алчу. Аны кимдир бирөөлөр берешендикке кошпош деле мүмкүн. Адамдын деңгээлине жараша Аллах Таала баалайт. Алла Таала канча бердиң эмес, бергенден кийин өзүңө канча алып сабыр кылып калдың дегенге чейин карайт. Ошондуктан могул нерсеге көңүл бурабыз. Пайгамбарыбыз ушундай берешендик кылды. Хунайн казатынан кийин түшкөн олжолорду ушунчалык таркатты. Жаңы мусулман болгон адамдарга сураганын беребиз. Кээ бирки адамдар моюн калышыбыз керек. Динге жаңы келген учурда Аллах үчүн динге келбейт. Адамдын жакшы мамилеси үчүн, динде жүргөн адамдардын мүнөзү үчүн, али Аллахты тааный элек аларчы. Динде жүргөн адамдардын туура экендигин көрүп, ана мен дагы кылайын. Алардын берешендиги үчүн көңүлү жылып келет. Анан кийин динде жүрүп, андан кийин Аллах үчүн деп дини бекем болот. Муну пайгамбарыбыз өтө жакшы билет. Эми ла илаха иллаллах дегендерге дагы беребиз. Бергенде дагы жүздөгөн койлорду берди да. Бирок арасынан берген убакта ушундай адаттар чыгат, билесиздерби? Бирөө көбүрөөк алган болсо, неге ага көп кетти, мага да бериш керек деп талашкандар да болду. Талашып пайгамбарыбыздын мойнунан жакалаган күндөр болду. Адилеттүү болгон деп, пайгамбарыбыз айтты, адилеттүү бол. Артынан ачуусу келип сахабалар желкесинен кармап, пайгамбарыбыз адилеттүү болсо, ким адилеттүү болот деп биракка тартса, тек койду. Элестетиң, пайгамбарыбыздын мойнунан бууп, "Я Расулулла, адилеттүү бол" дедим. "Паланга бердиң, мага да беришиң керек" деп. Пайгамбар тек койду. Айтат, "Менде болгондо барып нерсени деди." Кээ биркилер ушинтип атканда, "Я Расулулла, үстүңдөгү нерсени дагы бер." Аны дагы берген учурлар болду. Эми абалды караңыздар. Ким берешен, ким сараң? Кээде сараңдыктын бир жеткен бир чеги болот. Бирөөгө Аллах берген болсо, же бирөөгө кимдир бирөө кайрымдуулук берсе, неге ага берди, мен деле алышым керек депчи. Бул эң жеткен чеги. Анан дагы сараңдыктын бир жеткен чеги бар. Өзү тапкан акчаны өзүнө дагы иштетпейт. Акча бар, эң биринчи өзүңүзгө иштетишиңиз керек, андан кийин үй бүлөгө иштетиш керек. Топтой берет. Бул адамдарга бирөөгө бер деп айтылынбайт, өзүңө бер деп айтылат. Бир жакшынан машина айдап жүргөн болсо, аны дагы сатып туруп, башталгыч төлөмүн төлөп азыр үй алтам. Үйүң барга десе, дагы үй алтам. Ошентип жүрө берет кетет. Же өзү жүрбөдү, өзү машина айдабады, кийинбеди, бирок топ жүрүп, үй бүлөсүн дагы жедирбеди. Бул адамдарга кайрымдуулугу, берешендиги эң ылдыйкы деңгээлде, аны өзүң же, балдарыңа жедир, өзүң кийин деш,
ошол өзү кеңири жеген болсо чоң берешендик болот. А кимдир бирөө андан ашып өзүнүн жанындагы толтура адамдарга ошол аймакта муктаждардан бере жетет. Бул берешендиктин чоң деңгээли. Сараңдык экен өзү дагы жебегендик, берешендик өзүнөн ашып көп адамдарга чейин анын кайрымдуулугу жетиш. Бул адамдарды Аллах Таала бул дүйнөдө дагы ахиретте дагы сыйлайт. Анан жамаат бул тема ушул жалпыга керек болгон үчүн эле айтылынды. Мына жактан мечит кызматындагылар жыл сайын этек жаймай бар. Бул мечиттин бир жылдык топтолуп калган чыгымдарындачы. Ошого кээде тема адамдар разап тарыхтан берден акча чогултtu деген ой келбесин. Анткени шайтан биздин кан тамырыбызда жүрөт дагы кээдечи. Ушундай туура сөзү дагы экинчи жакка бура берет. Бул жыл сайын бул бизге чейин деле чогулуп келген билесиздер. Айша радыйаллаху анха күндөрдүн биринде 70.000 дирхам кайрымдуулук келди. Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө деп 70.000 дирхам алтын акча. Бул пайгамбарыбыздын накта үйүнө деп Айша энебиз илимдүү болгон адамдарга пайгамбарыбыздан кийин дагы хадистер жеткирип турган кимдир бирөө алып келди да 70.000 деле алып келип берди. Соңун жашады, машалла, Кудай берди да эми депчи. Ал биздин акчага $19.000 болот. 1.600.000 тегерегинде акча. Аны бир күн кечке тарап салды. Атайын Мадина шаарындагы муктаждардын эң муктаждарын тизмектеп, таап, атайын жибергендерди жиберип, чакыргандар чакырып берип, кечке ал үчүн иш болду да. Элестетиң, $19.000 акчаны алып туруп, сүйүнүп, топтоп жатып албастан, саардан кечке кызматчысы Барира менен бирге таратты. Таратып бүттү дагы, баарын таратып бүтүп, алхамдулилла сонун болду. Ушундай берешен болгондо пайгамбарыбыздын тарбиясын алган пайгамбардын үйүнө. Дегенден кийин ошол күнү үйүндө жей турган тамак калбай калган экен. Анан айтат, ушу алып калбаппыз да бир аз. Өзүнүн акысына да баарын таратып, анткени мындай болот. Кээде бир ишти, жакшылык ишти кылып аткан учурда кээде ушундай кызып кетесиң да баарын беришке туура келет. Же жаныңан да кошко туура келет, анткени берилип аткан талаптар ого бетер күчөгөн. Барира айтып койбодуңбу дегенде кызматчысынын сөзүн кара. Ошол мен да унута түштүм. Анткени Айша энебиздин кылган кайрымдуулугунда кызмат кылып жүргөн Барира ал да образга кирип кеткен да. Ушул кайрымдуулуктун рахаты бар. Аны сезген адам мунсуз жашай албай калат да. Ал Барира Айша энебиздин кылган кайрымдуулугуна кошо өзү киришип кеткен дагы, ал дагы айтканын унутуп калган. Ушул жегенге бир нерсе алып коюш керек экен. Кайрымдуу адамдын иши дайым алдыга жүрө берет. Эми албетте ишибиз жүрүшсүн деп кайрымдуулук кылбайбыз. Бирок жүрүшөр. Сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, канча берсеңиз, ол кемип кетпейт. Пайгамбар айткан, "Нақасат малун мин садака", садака менен акча кемебейт деген. Бул пайгамбарыбыз тарабынан айтылган гарантия, кепилдик. Окуя Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям окуя кылган мурдагы коомдо. Бир салих адам жолдо баратса, булуттан добуш чыкты. Исқис хадиқата фулан. Булутка периштелер аркылуу буйрук берилип атканын, бул Аллах Тааланын берген нерсеси да. Адам сүйлөгөн тил менен кулагына угузду. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, лиллахил хамд. Анан ал булуттун сөзү ушундай болуп, паланчанын багына чаңгыр жаадырып суугар деген сөздү. Ушу сөздү уккандан кийин ал адам ишин таштап атып, ошол булут жылып аткан жакка карап барды. Ал барса, бир эле адамдын чоң багы болот, багы жаап атат. Чын гектарлаган баг бир эле ошондукына жаап атат да. Калгандыкына жаабайт. Ушундай билесиздерби? Кризис эч болбой атат дегенде, бир-эки адамдын иши жакшы жүрүшө берет, калгандыкы жок. Аны билбейт да анын сырынчы.
Ал кайрымдуулукту орунда кылып келатат, ага айырма жок. Кризис болуп атабы, соода бойтабы, боло берет. Бул адамдыкы кургакчылык болсо дагы анын багы жаңгыр болот. Кийин ушул адам ушул бактын ээсине жолугайт. Мен ушундай булуттан сөз уктум. Атайын Алла Таала сизге ушинтип жаадырып атат. Башка жакта кургак дегенде, эмне бунун сыры дегенде, бул өзүнө эреже катар алган түшкөн таза пайданын 3/1 дайым кайрымдуулукка кетет. Мына ошон үчүн болсо керек деген. Анткени билесиздер, жана сөздүн башында айтты го, кайрымдуулук кылган адамдын, жакшылыгын көргөн адамдар сөзсүз дуа кылат. Бир түгөнгөн адам болбосо, бардыгы дуа кылып турат. Түгөнгөн адамдар да дуа кылат. Неге дегенде, бул адам иши жүрүшпөй калса, буга дагы акча келбей калат. Ошон үчүн болсо дагы дуа кылат. Ал эми экинчи тарабы ушундай эле бактын окуясы Куранда келген, Калам сүрөсүндө фанталаку метахафатун. Атасы өткөндөн кийин атасы бактын 3/1 түшүндү. 3/1 кайрымдуулук кылат эле, экисин бир бөлүгүн өзүнө алып калат, бир бөлүгүн кийинки жылкыга баг учунда чыгымдар бар да алып калат. Атасы өткөндөн кийин балдары биз кедейлерге бербейбиз деп чечти. Ата өтө кайрымдуу эле. Ата өтүп кеткенден кийин балдары сараң эле, бакыл эле, жымот эле. Атабыз ушундай эле берип салчу эле депчи. Эми биз бербейбиз. Алар жашырынган абалда жыйын терин кыла турган түнү барышты. Кедейлер күндүзү барып, бакта терин болгондо бар ошол жерден алып кетет эле өздөрүнө бере турган кайрым. Алар түнү бар тер алып кетебиз деди. Алла ядхуланна ал-явма алейкум мискин dedi. Бүгүн кедейлер кебесин. Келгенден кийин бербейбиз десе, уялды да. Ошого кедейлер келгенге чейин эле чогултуп алайын деп топтош. Ошондо Аллах өзү бир халак болду. Багына жетип барганда бакта эчтеке жок эле. Биз адашып калдык дешти. Неге дегенде, алар даярданып, жыйын терин кылып, кедейлерге көрсөтпөй бекитип, өзүнүн багын жыштырганы барганда, бак күйүп, жок болгон, куду башка бир дөңсөгө барып алгандай көрүштү. Мынакей, бербейм деди эле, Алла Таала деле берген жок. Жада калса өздөрүнө дагы калган жок. Анткени кээде Аллах ырыскыны кең берип аткан болсо, сөзсүз түрдө Аллахка жагып аткан ишти кылып атканын себебинен болот. Пайгамбарыбыз айткан, күн сайын эрте таң болгондо, бүгүн таң болду, азыркы таң. Периштелер дуа кылып аткан учур. Асмандан 2 периште келип туруп, тынымсыз эрте менен дуа кылат. Эмне деп дуа кылат? Биринчиси айтат: Аллахум а'ти мунфиқан халафа. Аллахым бере турган адамдын берген нерсесин толуктай турган кылып ордуна бер. Акча берсе акча бер, кызмат кылса кызматын күчтөндүр. Эмне берсе Аллахым ошону толуктап, көбөйтүп бер деп дуа кылат. Экинчи периште: Аллахум а'ти мумсикан талафа. Жанагы бербеген, сактап, колун мычкып алган, сараң болгон, бакыл болгон, жымот болгондорго Аллахым кырсык берди. Палакат берди. Топтона берет, бирок бир күн аякка кармалып кетет, бир күн бир жер ооруп калат, бир күн бир авария болуп кетет, бир күн нерсеси күйүп кетет. Ушундай боло берет. Анткени периште каргыш айтып атат. Аллахым паланчы адамга банкроттук бер деген сөз да. Паланчы адамды акчасын бир машина алып кетсин деген эле дуаларды. Котормосу ушундай болот. Анткени түз периштенин дуасын караса, Аллахым бербеген бакылды, акчасын жок кыл. Иштеп аткан жерине сөз проблемага душар кыл деп периште аркылуу. Кээде муну адам дуа кылса, неге дуа кылат деши мүмкүн. Периштелердин акысы бар. Алар ал кайрымдуулук кылбаса периштелерге зыян да кыла албайт. Алар жебейт, ичпейт. Бирок ушундай буйрулган Аллах тарабынан бербеген адам кыйрасын деп. Жада калса, улуу алымдардын айткан сөзү бар. Өтө жымот, өтө сараң, өтө бакылга кыз бербе дегенчи. Анткени ал түгөтөт. Ушундай мычкып отуруп. Алла Таала анфик зу саатин мин саати.
Байлар байларча үй бүлөсүнө каржыласын дейт, каржылабайт. Мына арабызда эле ушундай болгон окуялар болгон. Көбүнчө ушу дамылдарыбызга келип айтып калат. Бирок кара сууда иштейт экен, үй бүлөсү боюнча. Акчасын адамдар эсептелбейт. Байдын акчасын эсептеп атып, кедейдин оозу табылыптыр дейт го. Ошондой деңгээлде бай, бирок өздөрү базардан келатып кафеден ачуэт, шашлык, нерселерди жейт. Үйдө келини анан балдар эчтеке жебейт. Бүгүн тамак кой эле коем депчи. Же жакшы мындай холодильник толтура койбойт. Бул макул. Ошонун эсебинен үй ошо келин кетти үй бүлөсү атып. Эмне себеп болду десе, мен ууруй берген себеп жебейт анда. Ушундай бакылдык бар, койгула дешим мүмкүн. Бул бар, бирок ушундай бакылдык бар. Кээде барып акча ушунчалык көп, бирок бечара жүрө бергендер бар. Куду бирөө акча, кудун карыз сурай көрөт, акчасын сурай көрөт, же бирөө тонноп кете турган. Пайгамбардын убагында эм болгон да. Мынтип бечара болуп келгенде пайгамбар айткан: "Ида кана лака малун кафир фалюра алейх." Сенде акчаң болсо үстүңөн көрүнсүн дейт. Дадил жаша деген да пайгамбар. Алла берди, ошо берген Алла өзүнүн нематын көргүсү келет. Жаша жакшынакай кылып депчи. Бул бакылдыктын өтө төмөн жери. Кээде менин акчам деп отуруп, акчаны таап туруп, акчаны же бирөө өздөштүрүп коет. Же өлүп кеткенден кийин балдар ар жакка сарптап, балдар бири наркоман, бири нито болуп туруп түгөтөт. Же өзү тирүү кезинде чыркырап туруп бирөө акчасын өздөштүрүп алган болот. Анткени периште доо болот: Аллахым муну бакылды түбүнө жет депчи. Ошондуктан жөндөн эле өзүндү кыйнабастан, Аллах Таала тарабынан буйрулган периштенин каргышына калбастан бериш керек. Бериш керек дегени өзүңөн баштап, үй бүлөңөн баштап, жаныңдагы тааныган, кыйналган, тааныбаган баарына бериш керек. Бенде айтат: менин акчам, бирөөлөрдүн акысы жок, сиздин акчаңыз эмес акча болот. Пайгамбар айткан: "Якулул абд ибн Адам", адам баласы айтат: "Мали, менин акчам барбы? Мен кылдым, менин акчам" дей берет. Анын акчасы эмес. Менин акчам дегендердин 3 эле акчасы ашанык экен. Эстеп коюңуздар. Колуңузда турган акчанын 3-өө гана сизге тийиштүү. Триллион акча турса дагы шотуңузда акалта фа афнайта. Жедиңиз, түгөттүңүз. Шу сиздики точно. Анткени кече жедиңиз да азыр жок булчу. Азыр жегениңиз сиздики болушу мүмкүн. Кусуп өрүшүңүз мүмкүн, отравление болчу. Жедиңиз, болду, кетти. Шу сиздики точно. Бул пайгамбар сөзү. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Ва лабиста фа аблайта. Кийдиңиз. Бирле кийип койгон жоксуз. Кийдиңиз, ал эскирди, жыртылды, жок болду. Ошо сиздики. Түшүнөсүңөр? Жедиңиз, тамактан өттү, сиңирдиңиз, кийдиңиз, ал да эскирди, жок болду. Кийдиңиздин ичинде үй, жай, машина бар кирет. Ушуну баарын түгөтүп иштеттиңиз, болду, ушу сиздики. Жана үчүнчүсү, ватасаддакта фаамдайта, кайрымдуулук кылдыңыз, садака бердиңиз, ахиретке калтырдыңыз, бул дагы сиздики. Болду, мындан башка бардыгы же бирөө жарым уруп кетет кийин, же мураска калып кетет, кыска сизге тийишелүү эмес. Бир адам өмүр бою акча жыйнады. Шунчалык акча жыйнады, дээрлик кайрымдуулук кылган адамды эч бир адам эстей албайт, бирок триллиондогон акча калды. Балдарына калды, өзүнүн жеке бизнеси бар эле, өтүп кетти. Байкуш жакшы жеген жок, байкуш жакшы кийинген жок, өлүп кетти. Анын эч бир акчасы өзүнүкү эмес, элестетиңи. Өмүр эле исраф алчу. Ал оборот кылган акчаны адамдар түшүндө да көрбөйт эле. Бирок жеген дагы жок, жакшы кийген дагы жок, кайрымдуулук кылган жок. Эмне калды? Эчтеке калган жок. Адамдардын ушак сөзү эле калды. Палан болгондо мунаны кылып койсо болмок, тигинде кылса болмок, ал жөн эле бир белги катар. Ошондуктан колуңузда турган нерсени, сөзүнүн башында өзүңүзгө кайрымдуулук кылыңыз. Жеңиз, жана ошону пайдаланыңыз, жана аны ахиретке өзүңүз үчүн калтырыңыз. Кайрымдуулук кылсаңыз бирөөгө кетпейт. Ал сиз кедейге, сиз бербесеңиз сизден дагы кыйындар бере берет, анын тирлиги өтө берет ал.
бериш менен сиз өзүңүзгө калтырып атасыз. Калды. Андан башканын бардыгы сиздики эмес. Ошого менин акчам, меники дегендердин бардыгына пайгамбардын ушул сөзү эске калыңыздар, ушул үчөө гана сиздики. Жеген ичкениңиз, кайрымдуулугуңуз гана сиздики, калган эчтекеси сиздики эмес. Имам Ахмадтын айткан сөзү бар. Биз жакшы адамдардын бардыгын бакыл эмес деп билгенбиз. Бар жакшы адамдардын бардыгын жакшылап изилдеп кирсең, булар берешен болгон депчи. Ал эми жаман адамдардын бардыгы булар бакыл болгон, сараң болгон. Ушундай эле анткени бирикпейт. Берешен адам жаман болбойт депчи. Анткени берешен адам эң жакшы көргөн акчасынан Аллах үчүн иштете алды. Кээде жаман көргөн адамды да иштетет. Ал эми жакшы көрүнгөнү менен бакыл адам ол мындай сүрөткө жакшы түшүп, адамдардын көзүнчө жакшы адам болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок сараң болгондугу себептүү бул жакшы эмес. Кээде бар го, бир пайдасы болгон убагында бир шайлоо алдында же болсо элдин алдында байлыгын мактанып коюш үчүн өтө чачып таштагандар бар. Бирок көпчүлүк ол зато мына иштерди кылат го деген, ал эл үчүн кылат да. Накт Аллах үчүн дегенде бере албай кыйналып калат. Ошон үчүн мындай анализ берген улуу алымчы. Кайрымдуу берешин адам бул жаман боло албайт. Мейли мүнөз жаман болушу мүмкүн, сөгүнө турган адам болушу мүмкүн, бирок онуку тез эле оңдолуп калат. Анткени элестетиң, кайрымдуулукка, жакшылыкка адам кылып келатат дагы, ошол жакшылыгын оройлугу менен, жаман сөзү менен күйгүзө албагысы келет. Мындай бар го. Өтө бизнесмендер коркок болот, билесиздер. Башкаларга окшош кеңири сүйлөй бербейт. Неге дегенде ошончо топтогон акчасын аркасынан бирөө түшүп, териштирип, онун көрө мындай саясаттан тынч эле жүрөр. Эчтекеси жок адамга баары болот, сүйлөй берет, туура? Жогото турган эчтекеси жок да. Күчүдө бирөө менен урушуп кетет. Не болду десе, мага баары, чында баары ого эчтеке жок да. Ага келип топтолуп, айыл бойдон жамандык кылайын десе эчтекеси жок. Бир кичинекей үй менен кийген кийими эле бар да. Мондай топтолуп жүргөн адам эгер нерсе кылса, анын соодасына зыян түшүшү мүмкүн. Ошон үчүн өзүн кармай. Ошол сыңарындай ахиретке миллиондогон каржыны өткөрүп садака кылып койгон адам, бул адам делебой болуп, жаман болуп кете албайт да. Анткени Аллах болгон мамилеси бар да. Ушунча жакшы иштерди кылдым, ол акчаны табыш деле оңой эмес эле. Эми Кудай Аллах кабыл кылсын, ушундай жакшылык иштерди кылдым. Эми муну мен жок кылып бербейин дейт. Мурдагыдай өзүн олуктуруп көрсөткүсү да келбейт. Анткени ушу ахиретке кете берсин бак. Мен ушу сабыр кылып койгонум дагы, түз жүргөнүм дагы ахиретке болсун. Анткени көп иштерди кылып. Бак көп жылдан бери намаз окуган адамдар бар го. Алар жаман ишти албайт. Анткени намазынын күйгүзүү ишти калат. Өзүнүн кадырын өзү билет. Суукта, ысыкта дарат алган, карда, тизесинен карды кечкен намаз кылган, бул күйгүзүүсү келбейт да. Эч бир жакшылык ишти кылган адамга баары болор. Кетире турган жакшылыгы жок, ошого олуга бериши мүмкүн. Ошондуктан айткан, берешен адамдардын жаманы жок болот деп. Сиздин акчаңыз, иштеткен ахиретке калтырган акчаңыз, пайгамбардын сөзү. Жеген ичкениңиз. Пайгамбарыбыз кайрымдуу иштерди үй бүлөсүндө дагы текшерип айтат эле, Айша радыйаллаху анхадан эмне калды деген. Койду сойду дагы курманды этин таркаткан да. Таркатканда я Расулулла, пайгамбарыбыздын алдыңкы желкенин жилигин жакшы көрчү да. Алдыңкы мына колундагы жилик гана калды. Койдун бар го, калганы баары кетти дегенде жок деди. Барды калыптыр, ушу желкеси эле кеттир. Аны жеп коет да болду. Ахиретке эч кандай шот жок да. Койдун бир бөлүкчөсү ахиреттеги сооптун шотунда жок. Аны жеди да үйдөчү. Калган бөлүгүн бардыгы биздин өзүбүзгө сопус болуп калды. Ахирет шотун өткөрүп койгон. Мына ошону түшүндүргүсү келди. Эми эсептеңиз. Канчасын жеп түгөтүп бердиңиз дагы, канчасы ахирет шотуна калды. Муну эч кимге айтпаңыз, бизге айтпаңыз, жаныңызга айтпаңыз. Өзүңүз эсептеңиз. Отуруң, бисмилла деп туруп, балагатка жеткенден баштап канча шот кетти Аллахтын алдына. Анан кийин экинчисине баштайсыз. Ошонун канчасын эл үчүн кылдыңыз, эл көрсөнгө, канчасы кабыл болгудай бар. Анан примерно накт Аллах үчүн кылынган иштерди эсептең, канча чыгат экен? Эч канча чыкпай калбасын. Эгерде көңүлгө жага турган деңгээлде калса, анда дагы дуаны Аллахым кабыл болот.
Бирок тилекке каршы мындай шотто эсептесеңиз эчтеке чыкпай калат. Неге дегенде мындай кээде этек жайып болгон же болсо көчөдө бир муктаждар кылса да 20 сом, 40 сом туалетке бара турган 20 сомду бериште токтотуңуздар. Кайрымдуулук деген Аллах кабыл кылыш үчүн сиз берип атканда ичиңиз ачыша турганды берип. Ичиңиз ачпаган акчаны берип кайрымдуулук кылтам деп өзүңүздү алдабаң. Шайтан айтат, болду бердим, сөз. Мындайга жайылып келгенде коем элден кабайын деп туруп 20 айрылды. Шундай чыгып кетсин, могул жерде шайтан чыркырап, шайтандын оюну үзүлүп кетсин алча. Кээде бир үй бүлөнү билесиз. Алла Таала атайын сизге гана билдирди. Өтө кыйналып атат. Үйүңүзгө маркетте алган продуктаны берип салып. Үйгө келип айтасыз, эртең кылып келем деп. Шундай сөз. Шундай бергенде шайтан сиз менен кадимкидей күрөшкөндөй алышсын да. Коем мына азыр мындай керек эле. Ошондо соолун күчүн айтат, Аллахым, мен Аллах үчүн берип атам. Ошондой чыркыраган кайрымдуулукту Аллах кабыл алат да. Анан мындай эле сдачка келген акчалар барбы? Ону чөнтөккө эм кошпойсуздарбы? Машина минсеңиздер, мындай ортого 20 сом, 50 сом коюп стоянкага берип коем, же мындай токтосо кайрымдуулук. Ал машинаңыз кокса, айнеги ачык калса, ууру келип ошолорду алып кетип калса да мындай ачат да. Жакшы ичпалага тийишпептир деп. Мындай эсепке эм албаган акчаны кайрымдуулук деп да эсептебең. Ол кайрымдуулук, бирок сиз кыяматка барганда жаш сүйүнө турган акча эмес да алчы. Ушундай бериңиз, сиздин планыңыз кичине аркага жыла турган деңгээлде бериңиз. Ошондо мына өзүңүздү мына берешендикке тарбия аласыз. Кыяматка барганда, Аллахым, мен мындай иште жүргөндө дагы мынтип бере алганмын Аллахым деп Аллахтын алдында жүзүңүз жарык болот. Ибрахим пайгамбар, билесиздер. Ибрахим пайгамбарга периштелер келди. Куранда Аллах Таала эки периште Хал атака хадису дойфи Ибрахим деп келет. Ибрахим ал-Мукрамин. Ибрахим пайгамбардын урматтуу конокторунун кабары сага келди деп пайгамбарыбыз кабар айтат. Ал адам кейпинде келген периштелер. Ибрахим пайгамбар ушунчалык кайрымдуулук эле шыр адам отургузуп койду дагы, азыр деди дагы, анткени бул жерлик эмес, бул сапардан келген деп билди дагы. Чөнтөгө жука болуп турган абалда болсо дагы кичикене айжинен самин. Жанагындай кичинекей торпок бар го. Торпок дегенде баягы торпок эмес, сүттөгүчү. Бычакка жарап калган, бирок эти жумшак, союп туруп алып келди. Союп туруп алып келди дагы. Алдын алып келип туруп, албайсыңарбы дегенде, алар периштелер болчу да. Биз ошол жаныбыздагы башка Аллахтын өкүмү менен бир коомго азап кылып келген, дагы кимдир бирөөгө сүйүнчүн алып келген периштелер. Бирок ал жерде кийинки окуя эмес, баштапкы окуя. Бирөө келди, чындап сапарда, ал муктаж, аны ушундай кылып бере сал. Пайгамбарыбыз курмандык кылганда. Ушул жерде бир суроо келет да, алар периште болсо, бекер торпокту союп, неменичи куначын дейт. Ушун сурап койсо ой келе депчү. Анткени сураган адептер эмес. Үйүңүзгө бирөө келди элестетиң. Жейсиңерби деген туурабы? Же болсо көрсөтүп туруп, бар магазинге 2 килограмм эт алып кел. Ооба берешенсиз. Бирок берешендиктин да жолу болуш керек да, милдет кылынбаган деңгээлдечи. Жанагы адам тесе турай, кой мен жейин, кетейин деп баштайт. Бирок мына отуруп турум деп туруп эле бардык нерсени алып келген болсоң, ол кандай кайрымдуулук болот? Накта Аллахтын алдында болот. Пайгамбарыбыз 63 төө сойгон. Мына бүгүнкү курман айт бар го, ушул күндө. Ажылыкта жүргөн 63тү сойгон. Азыркы учурда кече бирөө сурап, биз 10 та болуп кеттик. 10 та сойсок болобу бир уйду? 7 сойсун дегени эң жумот адам 7 чейин уруксат. 8 болбой калат деген сөз. Коем уят. Эти аз эле болуп калат депчи. 10 болсоңор 5тен бөлүп койсо болот деген сөз атчы. 5тен бөлүп 2 уй союп койсок кичине көптөн тийип калат. Кичине көптөн эмес, эч канча разница кылбайт. Бир адам 63 төө. Азыр Кыргызстан боюнча жок, 60 төөгү союп койгончу. Пайгамбарыбызга жеткире сал 63 төө уйду сойсо, биз Кыргызстан кичинекей эле жерибизде дүң болуп кетет болчу.
канча семьяга жетет? Миңдеген семьяга көч жетип калат да. Бир азаматыбыз жок пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз өзү 63'tü. Көбүнчө бир адам бир кой экен. 7 адам бир уй сойсо болот экен. Келиңиздер мындан чыгайлы. Өткөндө дагы айттык. Базарда дагы бая көбөйүп кеткен. Эң кичинекей базовый минимум койлор көп. 20 000, 22 000, 25 000, 50 000, 60 000 койлор, 300 000 сомдогу өгүздөр союлуш керек. Андагы бир адам союп койсо жакшы болот. Анткени Аллах кабыл кылыш үчүн ушундай болуш керек. Эми жок эмес, бар, Кудайга шүгүр. Эң бечарабыз деле курбандыкка ниет кылганбыз ушунча акча чогултуп кое берет. Бирок тилекке каршы көрүп атабыз, мына айт башталды, Аллах үчүн арналат деген учурларда анысы жетпей калат, мунусу жетпей калат. Эгер катуураак айтып койсоң, курбандык союш керек деп айтсак, дагы бирөөдөн сурап, ушундай деди го, мен мажбурмунбу? Эгер адам өзүнө күйсө, кыяматта Аллахтын алдында жүзү жарык болуп келген болсо, анда болушунча кылыш керек. Болбосо, Аллахтан сураш керек. Аллах Таалам бизди дагы берешендердин катарына кошду. Урматтуу жамаат, Аллах разы болсун. Бул сөздөрдүн көпчүлүгү берешендиктер жөн, берешендердин ийгиликтери жөнүндө айтылган сөздөрдүн баары сиздердики. Ал эми сараң, жынот, не деп коет, бакылдар жөнүндө айтылган сөздөр эми сиздер үчүн айтылат. Неге дегенде арабызда өзү билбеген абалда сараңдыкта кылып койсун. Муну биз айтпасак ким айтат негизи? Ошондуктан жакшы сыпатыбызды көбөйтөбүз дагы, жаман сыпаттарды азайтабыз. Эмнеге дегенде ахирет баарыбызга керек. Ахирет ар бирибизге керек.